Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сөздүн көркү көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүүдө кадырың жан болсун, ат жалына казына суу деген төл сөздөрдү шешмелейбиз. Кадырың жан болсун деген сөздү сейрек угуп жүрөм. Бул сөздүн мааниси кандай? Алгач эл арасынан сурамжылап көрөлү. Кадырың жан болсун дегенди кандай түшүнөсүз? Кадырың жан болсун деген бул ыраазычылык айтуунун бир түрү болуш керек. Жок. Ден соолугуң жакшы болсун деген дейт. Кадырың жан болсун деген ден соолугуң чын болсун деген мааниде. Мындай эле билбейт экен. Кадыр баркың мисалы. Жакының өзүңө жакын болсун деген сыяктуу эле түшүнөм мен. Кадырың күчтүү болсун дегендейби? Разы болгондо айта турган сөз да. Рахмат дегендей. Мисалы мындайды аткарып берем. Ишенип кой деген мааниде да, өзүң уштап сөздүн чындык экенин далилдөө максатында. Кадырың жан, ден соолугуң болсун. Кадыр туткан нерсең жан болсун деген мааниде айтылса керек. Жаның бекем болсун. Жакшы жүр, ден соолукта жүр. О, кадырың жан болсун билбейт экен. Пожалуйста деген сөзгө орусчасын деп түшүнөм. Элге сөз өтүмдүү адамдарда да ошентип айтат болуш керек. Аны билбейт экен. Кыргызда адамдын кадырын жогору баалап келишкен. Кадырың жан болсун дегенде адамдын кадырына байланыштуу кандай маани камтылган болду экен? Кээде бир зарылчылык иш чыгып калат. Ошо зарылчылык иш менен аят ушул маселени мен кантип чечсем, кимге барсам, кимге кайрылсам, ким менин шагымды сындырбай ушунумду барган өтүнүчүмдү аткарып берет деп баягы бир кишиге барып, мага момундай бир зарылчылык иш чыгып калды. Момундай бир маселеден кысталып турам. Ушул маселемди чечип бер деп кайрылышы ыктымал да. Ошол өзүнүн кадырын билген кишиге. Анан ал киши колунан келсе жардам берейин деп деле турат. Бирок өзүнүн да колунда жок болуп калышы ыктымал. Колумда жок, бул ишиңизди аткара албайм. Же болбосо мыйзамга туура келбесе. Же бир ошол салтты бузуп атса, же бир тартипти бузуп атса, жок байкеси. Муну мен аткара албайм. Мындай болгондо мыйзам бузулуп калат. Кадырың жан болсун, бул ишиңди аткара албайм деп өтүнүчүн аткарбай, шагында сындырбай жооп бергендиги ошол кадырың жан болсун мага. Кадырыңды салып келесиң да бир бүтпөш ишке. Мисалы ушундай бүтпөш ишке кадырыңды салып келет, бирок ал бүтпөйт. Аны айтат, сенин кадырың жан болсун дейт. Сенин кадырың ушул иштен дагы өтүп кетеби? Сен кадырың жан болсун. Бул үчүн суранбай эле кой. Сен кадырың андан дагы өйдө турат деген маани билдирет да. Жан болсун деп айтып жүрүшөт да. Кадырың жан болсун деп. М менен. Бул эми туура эмес. МТВШ өзүнөн кийинки сөз болсун деген сөз Б менен башталгандыктан тил илиминде бул окшошуу деп аталат. Эриндешүү да. Бири-бирине кош эринчил М менен Б окшошуп айтылып атат. А чындыгында жан болсун деп айтыш керек да. Эми кадырың жан болсун деген бул ушу менен ыраазы болуңуз. Кадырыңызды сатпаңыз. Кадырыңызды буга кетирбеңиз деген да мааниси бар да. Кечирип коюңуз. Кадырыңыз жан болсун деген бул биринчи мааниси. Жаныңыз деле болсун кадырыңыз. Өзүңүз менен калсын деген мааниси да болушу мүмкүн да. Бирөө бир нерсени сурап, кадырын салып келет да. Ой, сен үчүн мен келдим. Ушуну бир аткарып орундап бер. Ушу сага бир сенин колуңдан келет. Атайы сага келдим десе, эми баягы улуу башыңызды кичүү кылып келипсиз. Сиздин кадырыңыз жан болсун. Аны бүткөрүп коелу. Сиз үчүн, көңүлүңүз үчүн деп баягы кыргызча мындай жылуу жумшак сөз менен айтылган жакшы бир ой да, жакшы сөз. Кадырың жан болсун деген ар кандай жагдайга, кырдаалга жараша ошо аңгемелешип жаткан кишилердин эмне темада кандай сөз болуп атканына жараша ар кандай мааниде колдонулушу мүмкүн. Кээде бирөөгө мындай нааразы болуп тарынып калса, ой,
кадыры жан болсун анын деп да коюшат. Кыргыз сыпайы эл болгондо катуу айткан эмес, сөккөн эмес. Ушундай сөз менен эле кадыры жан болсун анын же болбосо пейилинен тапсын деп койгон. Кыргыз деген ушундай пейилинен тапсын деген эң улуу сөз экен да. Ар ким мисалы үчүн жаман киши пейили жаман болсо, жаман эле нерселерди тилеп, жаман эле нерсени жасай берсе, ошо пейилинен таап жаман болуп кетет экен. Жакшы киши элиме болсун, журтума болсун, эл аман, эл ичинде мен аман болоюн, элге берсин, эл ичинде мага берсин деп жакшылык кылып жүргөн кишилер пейилинен таап, кайра элдик болуп, ошо эл ичинде кадыр баркы өсүп, көбөйүп жакшы болот экен. Ошо сыяктуу могу кадырың жан болсун деген дагы ошо ар бир кишинин өзүнө карата анын кадыры баркына шек келтирбей туруп, мына бизде азыр этикалык кодекстерде ушинтип айтабыз. Соттордон тартып журналисттерге чейин ар бир кесиптин этикалык кодекси бар. Ошондо ушул кадырың жан болсун деген сөздү бир эле сап кылып жазып койсо болот эле. Биздин журналисттер да ошо кадырың жан болсун деген эле сөздү аябай одоно айтып жүрүшөт. Кадырың жан болсун деп кыргыздар абдан сыпай айтып койгон. Эгер бир туура месседж кылып койсо, а балам ушунун кадырың жан болсун, муну башкача кылыш керек эле деп. Же болбосо жакшы маанисинде бир жакшы иш жасаган азаматты да, ой азамат кадырың жан болсун, жакшы иш кылган турбайсыңбы деп. Ал ошол контекстке жараша жанындагы уланган башка сөз баягы сөз айкаштарына уланып, ар кандай мааниде айтылышы мүмкүн да. Көбүнчө ошо адамдын көңүлүн калтырбай, сыпайы түрдө коштоп, мындай барктап, көңүлүн улап айтылган сөз. Мисалы, улуу киши кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү болбой, кыйын тыпыр, же болбосо кандайдыр бир нерсе, мал сурап калды. Башка бирөөдөн. Ошону жок дебестен, кадырыңыз жан болсун деп алып келип, бир мал керек болгон болсо, мисалы, жакшылыкка, жамандыкка, жылкы, уй, кой, кандайдыр бир керек болгон болсо, ошону кадырыңыз жан болсун деп ушундай ийилип туруп эле алып келип коросуна киргизип байлап берген. Кадырың жан болсун деген сөз кыскарган түрү болуш керек менин оюмча. Бул кадырыңа жан берейин деген сөз болушу мүмкүн. Себеби адам кадырын, адам көңүлүн баарынан жогору койгон. Баарынан жогору койгон. Ошол сенин кадырыңа менин жаным садака дегендей айтылган. Сенин кадырыңа менин жаным, кадырыңа мен жанымды берейин, кадырың үчүн мен жаным садака кылайын деген сөздөн анан кадырыңа жан болсун, анан кадырың жан болсун деп кыскача айтылып калган болуш керек дейм. Кадырың жан болсун деген сөз ынандыруу, ишендирүү маанисинде колдонулат окшойт. Менден бирөө суранса, же мен бирөөнүн ишин иштеп бере турган болсом, аткара турган болсом, айтам, мен сөзсүз аткарып берем. Ишен мага. Эгер кадырыңыз жан болсун, ишен деген мааниде экен да. Мен түшүнүгүмдө ушундай ишен деген. Кээ бир учурларда мындай кадырын салып ке адамдар. Ушуну ушундай кылып бербесең болбойт. Ушул ишимди бүтүрүп бербесең болбойт дегендей тикерен-тике мындай талап коюп атышпайбы. Анан ошол кезде айтса болот. Кадырыңыз жан болсун. Бирок муну мен анта албайм, аткара албайм. Же болбосо мына эгер аткара турган болсо да айтса болот. Кадырыңыз жан болсун. Камсанабаңыз. Бул колдон келе турган иш, аны мен аткарып коем деген мааниде дагы колдонсо болот да. Бир нерсени айтса, бирөө биринин бир өтүнүч кылып айтса, ошол өтүнүчкө ал сөзсүз аткарылат. Сен айттың, болду, ал аткарылат дегенде, кадырың жан болсун. Ал ошондой кылат деп коет да кыргыздар. Экинчи мааниде бул баягы ошо кыялбаган баары кадыры бар адамга айтылат да, бул эми кадыры жок адамга кадырың жан болсун деген сөз айтылбайт өзү. Анан ошондой эле кадырың жан болсун десе, мисалы үчүн бир нерсеге зарыл болуп калып сурап калса, мисалы үчүн азыркы заманга жараша тыйын сурап калды дейли, ушундай бир сурап калса, жок болсо дагы кадырың жан болсун, менде жок эле дегендей айтат да. Кадырың жан болсун дегенде мындай эми турмуштан алып келчү, кадырың жан болсун, ишенип кой, мындай ишене эле кой дегенде, мисалы үчүн мен мугалиммин да. Студентке айтышы мүмкүн. Сен баланча таанышым бар, сессиядан өтүп кетем деп ойлоп атат окшойсуң. Кадырың жан болсун, мен турганда
быйыл баалы албайсың деп коюшу мүмкүн да. Ошо ишенип кой дегендей сөз да. Кадырың жан болсун депчи. Же болбосо сен мисалы үчүн эки водитель бири-бири челишип алса, анан тияк бияка чалып кирет да. Кадырың жан болсун. Мен баары бир закон менен, мыйзам менен сен төлөтүп алам дегендей сөз да. Бул ишенип кой дегендей сөз да. Сен өзүң ойлобо антип, минтип кетем деп ойлобо. Мен анттирбейм, ага жол бербейм деген сөз да. Кадырың жан болсун деген сөзчү. Сен ойлоп атасың го мени ушинтип койсом эле жеңип кетем деп. Кадырың жан болсун. Мен ага жол бербейм. Кадырың жан болсун деген сөз да. Кадырыңыз жан болсун деген сөздүн өзү сиз эч ойлонбоңуз. Сиздин айтканыңыздын баары аткарылат. Бейгапар болуңуз, кам санабаңыз деген маанини билдирет. Ал эми кадырыңыз жан болсун деген сөз көрүнгөнгө эле айтыла бербейт. Куда күткөндө, той тополоңдо, улуу кишилерди урматтап чай берип атканда, кокус кемчилдиктерин көрүп бирөө, ай балам, бул эмне мындай деген суроолор берилип калганда, кадырыңыз жан болсун деп эле коет бир сөз менен. Ал кадырыңыз жан болсун деп айткандан кийин ошол туура эмес болуп калган жерди баары оңдоп келет. Кадырыңыз жан болсун деген сөздү түшүнгөн адам кайрадан бир карап туруп, туура эле. Алар менин айтканымды оңдоп аткарып коюптур дейт. Бул кадырыңыз жан болсун деген сөздүн өзү улуу менен кечүүнүн ортосундагы сый мамилени бир эле терең мааниде, философиялык терең мааниде бири-бирине түшүндүрүү, урмат сыйды. Мисалы, илгери вазирлер хандарга көбүнчө айткан кадырыңыз жан болсун деп ийилип. Ошол айтканын аткарган. Ал эми карапайым калктын арасында кадырыңыз жан болсун деп улуунун айтканын кичүү таштабай, ошол убагынан өткөрбөй, бир да мүнөт, бир да убакыт өткөрбөстөн барып ошол айтылган кемчилдиктерди оңдоп түзөп келген. Кадырың жан болсун. Көбүнчө башка тилдерден келген сөздөр бар да. Кадыр деген деле арабча сөз. Жан деген деле арабча сөз да. Эми бул сөздөр башка тилге киргенде бир идиомалык мааниге ээ болуп калат. Мисалы үчүн кадырың жан болсун, бул билип кой, унутпа, эсиңде болсун деген сөз да. Бул бир кишиге бир нерсени айтканда, ошону ишендириш үчүн, эч кандай шек шүпесиз ишенип калыш үчүн ошентип айтат да, ушундай кадырыңыз жан болсун дегенде, ал кесе айтуунун бир каражаты да, бир ойду кесе айтуунун каражаты болуп келет. Мурда аз эле колдончу, анан кийинчерээк ооз эки сөздө көп эле кишинин колдонгонун угуп жүрөбүз да. Эми ат жалына казан асуу деген төл сөздөрдү чечмелейли. Дегенде эл арасынан сурамжылап көрөлү. Ат жалына казан асуу дегенди кандай түшүнөсүз? Ат жалында казан асуу дегенде ат жалында ойногондорду айтат го. Жалына казан ас, кыйын кишини айтып койго. Аттын үстүнө барат деп тамактанганды ат жалына казан асуу дейт. Тамак ичкенди ат жалына казан асуу дейт кыргызда. Мойнуна илинген нерсени аткарыш керек, ушундай болуш керек да. Узак жолдо баратканда жолду кыскартып, жолдун узактыгын билгизбей, мындай жакшы сөздөрдү сүйлөп аңгемелешип баары, мен оюмча. Ат жалына казан асуу билбейт. Жолго чыгып баратканда мындай жеңил тамак жеп алган, ушундай. Бул узак жолдо бара жатканда аттын бышырылган тамактарды ат үстүндө жеби да. Oyun көрсөткөндөрдү ат жалында, ат чаап баратканда обычно кыргыздын эр жигиттери ошол oyun көрсөтүп ойноткондорду ошону айтат. Ушуну ат жалына казан асуу деп айтат. Деп мен оюмча ошондой. Билбейм. Тезирээктен отура калып бир жерге тамактанып алыш, ат жалына казалыш деп ойлойт деп ойлойм. Маектешип эрмектешип баратканда ошондо айтат. Мен билишимче ат жалына казан асат да. Жөн кетпей ошол жакта сүйлөп, бир нерсе айтып берип. Ат жалына казан асып, эрдик кылган кишини. Бирденкени көрсөткөн, өзүнө результат көрсөткөн адам үчүн.
ат жалына казан асуу деген сөз бирде шам шыметип тамактануу деген мааниде айтылса, бирде узун жолду кыскартып жакшы сөздүн учугун улоо деген мааниде айтылат. Кайсынысы түпкү маанисине ылайык? Ат жалына казан ас десе баягы эртеги бир сөздөр бар эмеспи, тиги аттын жалына от коюптур депчи, казан асам деп. Бул мындай сөзмө сөз түшүнүү дагы сөздүн маанисин жоготот. Бул ар тараптуу албетте. Бул ат жалына казан ас деген узак жолдо баратып, анан бир шартын келтирип, бир жакшы бир пикир жаратуу, жайыл дасторкон кылып, чүйгүн тамак ашынан бере коебу, жок жерден бир жакшы нерсени табуу, жаратуу дегендей болсо керек. Бул сүйлө, мени эриктирбе, жакшылап аңгемелешип, бастырып баралы деген бир мааниси болса керек. Мен ушундай түшүнөм. Анын экинчи бир мааниси бар экен. Муну мен мурун билчүм элем, кийин ушу силердин эмеден улам карап отурсам, мындай да мааниси бар экен. Мыкты атты минип, колуна тийиштүү куралын алып, укуругун алып, же найдасын алып, чекти кайтарып, тиги бирөө чаап кетпесин, айдап кетпесин деп жылкыны кайтарып, ошону күн түнү менен кайтарып, аттын үстүнөн түшпөй, да жерге түшүп тамак ичкен болсо жок. Аттын үстүнөн туруп тамак ичип, аттын үстүнөн туруп кымыз ичип, анан ошо жылкыны кайтарып, чекти кайтарып жүргөн жигитти ошол ат жалына казан ас деп айтчу экен да. Бул экинчи мааниси. Ат жалына казан асуу деген сөз да бул кыргыздын өзүбүздүн жашоо образыбыздан келип чыккан көчмөн эл катары. Кыргыздын баары баягы жерге көк чыккандайын кой көк тиштеген кезде деп коет, эл акка жеткен кезде деп баягы ойлар тууп, ууз ичип, сүт ичип, жерге көк чыгып, жер жибигенден кийин бир аздан кийин эле баары жайлоого көчкөн. Анан жайлоого көчкөндө ошо мына кыргыз көчү деген кээ бир илгерки тасмалардан көрүп жүрбөйбүзбү? Ак элечек апаларыбызды алды жагына жакшынакай өзүнүн мындай субординациясы болгон апаларды, анан келин кыздарды, анан төөлөргө жүктөрдү жүктөп ошентип көчкөндө көчтү алдыга жиберип, анын артынан мал айдашкан. Айтор кыргыздын өмүрүнүн көбү ат үстүндө, же көчтө жолдо, же мал айдап, же болбосо жоого аттанып, ошо ат үстүндө өткөн өмүрүнүн көбү. Алыс жолго аңчылыкка чыккан элди багыш үчүн. Ошол учурларда баягы алыс жолго бир айылдан бир айылга атайын баратканда деле ушундай ат жалына казан аспайсыңбы деп аксакалдар жаштарына айтып, же тең туштар деле бири-бирине ат жалына казан аспайлыбы деп. Ошентип бул бир жанагындай пароль сөз, бул узак жолду кыскартпайлыбы деген сөз да. Анан бул чакан бизде бир икаяда бар мындай уламыш. Жээренче чечен баласын сынаш үчүн ошондой алыс жолго ат менен баратканда ат жалына казан аспайсыңбы десе, баягы эси жок жаш бала аттын жалына тиги ширеңке чагып жиберетмиш да. Анан бул дагы ошол баягы сөз билбегендиктин, одонолуктун, тарбиясыздыктын белгиси андай кылса. Ат жалына казан аспайсыңбы деген ошол алыс жолду кыскартып бир жакшы кызыктуу аңгеме сөз баштабайлыбы деген сөз. Анан ошол аксакалдар жаштар менен ошентип алыс жолдо ат менен ат үстүндө баратканда санжыра кептерди козгошуп, баатырлардын баяндарын Манас атадан баштап кеп кылышып, кыргыздын жоону чапкан, эл четинде жоо бетинде жүргөн, эл баккан бир азаматтары жөнүндө кеп кылышып, же уруу сүрүшүп, санжыраларды айтышып, ошол жаштарга сабак болуп кала турган маселет сөздөрдү меселдешип айтышып, бир жакшы турмуштук бир сабак берген аңгеме курушкан. Ошол аңгемелешип баратып, жолдун кандай кыскарганы билинбей, жетип калышчу бара турган сапарынын чегине, ошол бара турган жерине, ошону ат жалына казан ас деп коюшчу. Эми ат жалына казан ас деген баягы илгерки жоокерчилик заманга көрө тиешелүү да. Себеби жанагы аттын үстүндө кетип баратып эле тамактанууну ат жалына казан асуу деп айтат да. Ат мисалы жоокерчилик заманда бир жерге жетиш үчүн эс албай жетиш керек болсо, ошо ат жалына казан ас дегенде аттын үстүнө эле тамак ичип, ошондон эле андан ары жолун улап кете берген да. Ошон үчүн ат жалына казан асуу деп айтат. Ал
ат жалына казан асуу деген узун жолду кыскартып жакшы сөздөн баштабайсың дегенин да билдирбейби? Жок, ал мааниси да бар негизи, бирок көбүрөөкү ошо ат жалына казан асуу деген ошо ат үстүндө тамактанып кетип, анан кетүү да. Анан экинчи жагы да бар, ошол ат үстүндө кетип баратып бири-бири менен жолду кыскартыш үчүн, баягы убакытты өткөрүш үчүн бири-бирине сүйлөп маанисинде да. Ат жалына казан ас десе баягы жээринче чеченин баласы Төлө Мурза тиги атынын жалына от коюп жибергендей иш кылбаш керек. Тилекке каршы азыркы жаштарыбыздын көпчүлүгү ушу макал лакаптардын маанисин, чыныгы маанисин, түпкү маанисин, өтмө маанисин түшүнүшпөйт дагы, түздөн түз эле түшүнүп алышат да. Аны жана көчөдө сурамжылоолордон көрүп атпайбызбы? Көпчүлүгү түшүнбөйт. Түшүнсө да тике маанисин айтып калышат. Ат жалына казан ас дегенен бул кыргыздын байыркы заманда ашыркыдай машина болгон эмес. Ат менен жол жүрүшкөн, алыскы жолдорго барышкан, тууган туушкандарына барышкан, мисалы үчүн куда сөөктөрүнө катташып турган. Ошол алыскы жолго чыкканда сөз жандарына азык түлүк алып алышканда, канжыгасына байлап алышкан, чаначына кымыздан куюп, мисалы үчүн жанына жей турган тамактарын алып алышкан. Анан эми жол жүрүп бараткан киши шашпай отуруп алып тамактана албайт да. Анан ат жалына казан ас деген же ошол аттын үстүндө баратып тамактанса да болот деген сөз да. Же болбосо аттан түшө калып тезирээк тамактанып, анан кайра жолун улантып кетип калыш керек да. Ат жалында ойногон деген дагы сөз бар, мисалы үчүн. Ошонун баары эле аттын жалы менен байланышкан эмес. Ошол аттын үстүндө туруп, аттын үстүндө көп иштерин бүтүрүшкөн да. Кыргыздын жанагы улуттук оюндарынын көбү деле ат үстүндө жүрүп атпайбы? Ат үстүндө ойношкон, ат үстүндө эреңиш болгон. Ошон үчүн ал бул жерде аттын жалы менен тиешеси жок. Ол аттын үстүндө баратып эле тамактанып алсаң болот. Убакыт кетпейт биринчиден. Жолуң улана берет. Ошол эле мезгилде тамактанып курсагыңды тойгузуп аласың. Бул дагы ошол ар бир нерсени убакытыңды кетирбей, тез, ылдам иште. Керектүү нерсени мындай созбой, учурунда бүтүргөнгө үйрөн деген тарбия таалимдик мааниси бар да. Кыргыздар негизинде негизги унаасы атта. Бир жакка барса дагы, алыс жол жүрсө дагы, эмне кылса да ошо ат үстүндө болгон. Анан айрым учурда балким ошол жайланышып отуруп алып, анан баягы ал кезде кафе, столовый деген жолдун боюнда эчтеке жок болчу. Анан кетип баратканда ошол шартка байланыштуу ат үстүнөн шамшым этип калышы мүмкүн. Ат үстүндө тамак ичип калышы мүмкүн. Жосо кымыздан ичеби, же болбосо ошол өзүнүн күл азыгынан жеп азыктанып калабы, ат үстүндө тамактануу да. Эми муну илгертеден келе аткан сөз экени белгилүү. Анткени жанагы биздин кыргыз элдик жомокторунда бар го. Жээринче чече менен баласы Төлө Мурза кетип баратып, балам ат жалына казан ас десе, баласы түшүнбөй аттын жалын өрттөп ийип, анан узун жолду кыскартып балам десе, жолду кетмен деп жиберип деген кыргыздын жомогунда бар да. Демек бул сөз байыркыдан келе аткан сөз. Ат жалына казан ас ушул тез жол жүрүп кетип баратып тамак ичип алуу, шамшым этип алуу деген сөз да. Мында ат жалына казан асканда жайланышып отуруп алып, ысык биринчи экинчиси менен ичпейт. Ошол балким суусундук жутуп алышы мүмкүн. Ошол кетип баратып эле жолдон калбай кетип баратып. Азыркы эми кетип баратып ойлонгула, мындай машинада кетип баратып тамак ичип кете беребиз го, ошондой да, баягы сок ичип, анан баягы бутерброд жеп алып кете бергендей сөз болуп калат да, бул ат жалында казан асуу. Балким ошол кездерде ошол кетип баратканда айылдын жанынан өтүп барса Кыргызда салт болгон. Айылдын эли тосуп чыгып көчүп бараткандар болобу, же болбосо ошол бир өтүп бараткандар болобу, меймандарды аттан түшүрбөй туруп эле суусундук берип, кымыз берип, же болбосо суусундук берип, ошол чалап берип, эмне болот, ат үстүндө аттын жалына тийгизет чынына. Анан ооз тийип, ошо ат жалында казан асып эле өтүп кетет да.
кээде бир узак жерге чейин аттанып, бир элден бир элге чейин жөнөп бараткан кезде сөзгө бири-бирине конок беришип, ат жалына казанас деп кыйытып айтат да. Бул деген баягы аттын жалына ширеңке чагып ий деген сөз эмес, же болбосо ат курсагым ачып кетти деген сөз эмес. Бир тамак таап бере кой деген сөз эмес. Бул ошол сөзгө кандыр менин кулагымды. Эң бир жакшы сөз айт. Ошол ат жалына казанасса, сөзгө алаксып, сөзгө муюп, сөздүн кызыгына кирип олтуруп, анан барчу жерине бат жетип калат да, бир кызыктуу окуялар айтылса жолдо. Сөздүн кызыгы менен барчу жериңе бат жетип калгандай болосуң да. Мындайча айтканда кызыктуу бир сөз сүйлөгөндө ошол тамактай, ошо казанаскандай бир сыйлуу нерсени сен мага көрсөт. Бир сыйлуу, жакшы сөздү сүйлө, нускалуу сөздү сүйлө деген маанини берет да. Ат жалына казан асуу деген илгири баягы жомоктордон апаларыбыз, аталарыбыз айтып берген жомокторду айтып калышчу да. Хандын баласы узак жолго сапарга чыгат. Анан хан баласынын акыл эсинин жетилгендигин сынаш үчүн, ошону билиш үчүн баласына балам ат жалына казанас деп суроо берет. Анда ал хандын тентек баласы тура калып аттын жалын өрттөп жибергейин деп айтып калчу атам. Ал деген каймана мааниде, узун жолду кыскарт балам. Зеригип кеттик, көргөн билгендериңи айт. Ошону менен бирге эле ошол сүйлөшүп аткан адамдын деңгээлин, канчалык маданий деңгээли, канчалык адамгерчилиги, канчалык сөзгө байлыгы, канчалык кыргыздын нарк населин кармаган адам экенин ошондон эле билип коюшкан. Сапарга чыкканда көп адамдар ушунчалык бири-бири менен сырдашып, башынан өткөндөрүн айтышып, анан ошону айтаардан мурун ар бир адам ат жалына казанас деп сөз баштаган. Ошол салтыбыз эми азыр мына 21-кылымдын жаштары ушул салтты анча кармана албай атат. Бирок айтып деп коюу биздин милдет. Биз да ата бабаларыбыздан угуп, муундан муунга алып келатабыз. Алыбыздын жетишинче ушул сөздөрдү мен ойлойм жаштар маани берсе, сөздөргө сөзсүз маани берсе. Себеби ат жалына казанас дегендин өзү эле бир эле узун жолду кыскартуу эмес, өзүңдүн деңгээлиңди көрсөт. Сен эмнеге жөндөмдүүсүң? Сен мени зериктирбей бир кызыктуу маселе козгоп, ошонун тегерегинде ушул узун жолду кыскарта аласыңбы? Сен мага сапарлаш болгондо кандайдыр бир пикирлеш боло аласыңбы? Экөөбүз бир тема, бир ой, бир пикирди экөөбүз ушул жерде талкуулап кенен талкуулай алабызбы узун жолдо? Сенин мени менен сырдаш боло аласыңбы деген мааниси да бар да. Ушунчалык терең, ушунчалык кенен мааниси бар. Кыргыздын төл сөздөрү өз маанисин жоготпой, орундуу колдонулуп, сөзүбүздүн көркү артсын.